Борбор Азияда эң ири гидроэлектростанциянын бири Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Билим берүү министри Бангкоктогу конференцияда Кыргызстандын тажрыйбасы жөнүндө айтып берди. Ала Тоо аквапаркындагы окуучунун өлүмү боюнча азырынча эч ким кармала элек. Бишкекте креативдүү экономиканы баалоо методологиясынын бет ачары өттү. Нарын шаарында 70 окуучу мэрдин стипендиясына татыды. Продукция Россияга экспорттолот. Ноокатта 160 орундуу тигүү цехи ачылды. Айдоочуларга эскертүү: бүгүн Бишкекте борбордук көчөлөр жабык болот. Бишкектик спортчулар самбо боюнча Азия чемпионатында жеңишке жетти. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда Жалал Абад областына Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Камбар Ата ГЭС 1 куруу долбоору Камбар Ата ГЭС каскадынын курамындагы эң ири энергетикалык объект болуп саналарын белгиледи. Камбар Ата ГЭС 1 куруунун жалпы сметалык баасы 2 миллиард 916 миллион 600 миң долларды түзөт. Курулуш 6 этаптан турат. Долбоор бюджеттик каражаттардын жана тартылган инвестициялардын эсебинен каржыланат. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Азия Тынч океан аймагынын билим берүү министрлигинин 2-чи конференциясына катышты. Быйылкы конференция билим берүүнү калыбына келтирүү, аны ийкемдүү, актуалдуу жана туруктуу билим берүү тутумуна айландыруу, туруктуу өнүгүү максаттарына карай прогрессин тездетүү. 46 өлкөнүн билим берүү министрлери, ЮНИСЕФтин жана ЮНЕСКОнун өкүлдөрү инклюзия, гендердик теңчилик, чоңдорду окутуу, башкаруу жана каржылоо, Азиянын жана Тынч океандын келечеги үчүн билим берүү трансформациялоо маселелерин талкуулашты. Бишкекте Кыргызстанда креативдүү экономиканы баалоо методологиясынын бет ачары өттү. Иш-чарада Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева сөз сүйлөп, методология креативдүү экономиканын катышуучуларын аныктоодо чоң мааниге ээ экендигин билдирди. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан чыгармачыл тармакты колдоо жана өнүктүрүү, ошондой эле өнүктүрүү стратегиясынын ишке ашыруу абдан маанилүү экендигин баса белгиледи. Нарын шаарында 70 окуучу мэрдин стипендиясына татыды. Маалыматка ылайык, окуудагы жетишкендиктери жана коомдук иштерде жигердүүлүк менен катышкан окуучулар үчүн салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, 70 окуучу 1000 сомдон стипендия жана Нарын шаарынын мэринин, шаардык кеңештин төрагасынын дипломдору менен сыйланды. Иш-чара таланттуу окуучулардын концерти менен коштолду. Ош областына караштуу Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө 160 орундуу тигүү цехи ачылды. Маалыматка ылайык, ички инвестор тарабынан ачылган тигүү цехи үчүн айыл өкмөтү имарат бөлүп берген. Ачылыш аземине президенттин Ош областына ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Тигүү цехинде даярдалган продукция Россияга экспорттолот. Бүгүн 8-июнда Бишкектин борбордук көчөлөрү жабык болот. Кайгылуу кызматына мындай чара Кыргызстан менен Сингапурдун футболдук беттешине байланыштуу экендигин билдиришти. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атында стадиондо өтөт. Милициянын кайгылуу кызматы айдоочуларга кайрылып, маршруттук кыймылын алдын ала пландап алууга чакырат. Бишкектик спортчулар спорттук жана күжүрмөн самбо боюнча Азия чемпионатында жеңишке жетти. Маалыматка ылайык, Бишкектеги Олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин окуучулары Ливандын Жуния шаарында өткөн спорттук жана күжүрмөн самбо боюнча Азия чемпионатына катышкан. Чемпионат 16 өлкөнүн спортчулары арасында өтүп, Кыргызстандан жалпысынан 33 спортчу катышты.